Хамас туткундагы 2 адамды бошотту. Хамас радикал кыймылы жарым айдан ашуун туткунда кармаган Израилдин жарандары 80 жаштагы Нурит Купер менен 85 жаштагы Йохивет Лившицти бошотту. Бирок алардын жолдоштору туткунда калды. Бошотулган аялдар алгач Египетке, андан ары Израилге жеткирилет. Хамастын айтымында аларды бошотуу гуманитардык себептерден улам жана Катар менен Египеттин ортомчулугу менен ишке ашкан. Буга чейин Хамас туткундагы америкалык эне баланы бошоткон. Израиль армиясы Цахал Хамас 200дөн ашуун туткунду кармап турганын билдирген. 7 октябрда Хамас Израилге абадан сокку уруп, анда 1400дөн ашуун адам набут болгон. Мындан кийин Цахал Хамас көзөмөлдөгөн Газа аймагына абадан сокку уруусун токтото элек. Хамас соккулардан улам 5000ден ашуун адам курман болгонун, алардын 2000ден ашууну жаш балдар экенин билдирүүдө. Согуш шартында мындай жоготуулардын санын көз каранды эмес булактардан тактоо мүмкүн эмес. Ал тапта 23 октябрда казак бийлиги Газа тилкесинде палестиналыкка турмушка чыккан казак жараны